Бул жерде колдонулган түшүнүктөр бөлүмүндө экстернат жана үй бүлөлүк формасында билим берүү деген терминдери жазылган. Экстернаттык жана үй бүлөлүк билим алуу формаларынын ишке ашыруу механизми каралган эмес да. Экстернат бул билим берүүнүн бир түрү деген бир гана түшүнүк берилген. Андан ары эч нерсе жок. Ушул жерде өзүңүздүн түшүнүктүү жооп алып коюңузчу. Жооп берип коюңузчу. Бул билим берүү мыйзамындагы берилген түшүнүктөр жөнүндө айтып атсаңыз керек. Экстернаттагы үйдө окутуу формасы өкө тең эле билим алуунун формасы. Экстернатта булар кайсы бир себептердин негизинде бала тездетилген программа менен мектепте аяктайт. Ал эми үйдө окутуу бул кайсы бир ден соолугуна байланыштуу бир определенное времяга үйдө окутуу формасын киргизилет да. Ал жерде дагы кайсы болезньдер боюнча деген түшүнүк бар. Ошонун негизине карата райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрү буйруктарды чыгарып берет. Мен экстернатты колдойм, бирок акылга сыярлык чектер, ишке ашыруу формасы жана милдеттүү талаптар болуш керек да. Бул жерде үй бүлө формасы боюнча билим алуу кеңири баяндалат. Бирок маңызы эмне экени түшүнүксүз да. Ушуну кандай жооп бере аласыз? Биз жакында мыйзамды киргизебиз, ошондо толук кандуу бул боюнча кандай сунуштар болсо ошого жараша дагы иштеп чыгабыз. Азыр бул долбоорго сразу кошулуп койсо болбойбу? Биринчи окууга алып келгенде эле киргизсек болот, сиздин сунуштарыңызды кабыл алып. Бул үй бүлөлүк немесинде билим берүүнү аларды ким текшерет? Анан кийин окуучулар кайда баланын жалпысына билим берүү буюмдарында бекитилеби? Эгерде үй бүлө формасында окутулган болсо, сөзсүз түрдө балдар тесттерди тапшырат, тиешелүү теге тапшырмаларды аткарат. Ошонун негизинде гана эгерде программаны өздөштүрсө, ошол өздөштүргөн деңгээлине жараша өзүнүн баасын алат. Принциптер бул НПАнын негизи болуп саналат да. НПАлардын калган бөлүгү белгиленген принциптерге ылайык келиш керек. Бул жерде 8-чи бенин 2-чи бөлүгүнүн 4-чү, 16-чы, 21, 22-чи пункттары принциптер эмес. Бул максаттардын ченемдери болуп саналат да. Анан кийин 8-чи бенин 2-чи бөлүгүнүн 8-чи пунктунда ар бир жаран мектепке чейинки билим берүүнү башталгыч жалпы билимди, негизги жалпы билимди, орто жалпы билимди жана кесиптик башталгыч билимди акысыз ала тургандыгыны принцип катары аныкталган. Бирок жеке менчик билим берүү мекемелеринде сактайбы? Эмнеге дегенде бул алар андан акы алышат. Киреши табат да. Бул мыйзамдын ченемдерине ылайык бул принципти эч кимден четебестен ар бир адам сакташ керек деп. Бул жактан кандай ойлоп атасыз? Кайсы формада, кайсы менчиктин формасына карабастан мамлекеттик болобу, менчик болобу, же болбосо үйдө окутууга болобу, сөзсүз түрдө ал окуу жана стандартта берилген талаптарды аткарып, ошол деңгээлди көрсөтүлгөнүнө жараша принциптер сакталуу менен анын баасы аныкталат да. Сөзсүз түрдө принциптер сакталышы керек. Сөзсүз түрдө окуунун формасына же болбосо менчиктин түрүнө карабастан бирдей каралып алынышы керек. Биз себепчил болушубуз керек да. Анан кийин 11-чи бенин 3-чү пунктунда көрсөтүлгөн көп тилдүү билим берүү принциби эмнени билдирет? Көп тилдүү принцип бул сабакта же болбосо мектепти орус тилдүү же кыргыз тилдүү деп бөлбөстөн предметтердин жанагы кыргыз тилинде, орус тилинде же болбосо бир предметти англис тилинде окутуу бул көп тилдүү
принципти берет. Бирок бүгүнкү күндө биз бир топ мектеп бала бакчаларда бул принципти эксперимент жүргүзүп иш алып барып жатып атабыз. Кийин келечекте ошону мындай колдонуу. Ал эми бүгүнкү күндө жеке менчик мектептерде бул принципти сактатып окутуп аткан мектептер бар. Бул жерде көп тилдүү билим берүү системасын киргизүү иштери качан башталат? Бул үчүн убакыт керек, себеби бүгүнкү күндө бизде бир чет тилде бере алчу, башкача айтканда предметин бере алчу, англис тилинде же француз же башка тилде бере алчу кадрлар жетиштүү өлчөмдө эмес. Азыр алдыга коюп аткан билим берүү министрлигинин максаттарынын бири ошол чет тилинде, бир чет тилде предметти өздөштүрүп сабак бере алчу адистерди даярдоо. Мамлекеттик тил өнүгүү боюнча эмне иш чара болуп атат да азырчы? Мамлекеттик тилди өнүктүрүү багытында көп эле иш чаралар жүргүзүлөт. Бул окуу программаларынан баштап, жанагы адабий китептер менен камсыздоо, түрлүү иш чараларды өткөрүү, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча мына ушундай көп тараптуу иштер жүргүзүлөт. Чындыгы башкача да. Азыркы убагында эч кандай өзгөртүү жок. Мисал үчүн ошол эле Москва районунда көп мектептер башка улуттардын кичи улуттун арасында мамлекеттик тил өнүкпөй атат да. Ошол маселени катуу көзөмөлдөшүңүз керек.